чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ыйык ырайымдуу Кудай Ата. Биз сизден алыстап күнөөгө баткан бардыгыбызды өзүңүз аяп, бизди куткарып алыш үчүн Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберип, ал биз үчүн өзүнүн улуу канын төгүп, биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко, жазага келбей тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес, бир гана өз ырайымыңыздын негизинде куткарып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бизди өзүңүздүн балдарыңыз кылып, асман падышачылыкка барышыбыз үчүн даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн дагы ыраазычылык билдирүү менен бардык мактоону, даңктоолорду сизге гана арнайбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин улуу сүйүүңүздү, ырайымыңызды даңкташыбыз үчүн, баарлашууда чогуу болушубуз үчүн, сөз үйрөнүшүбүз үчүн чогулдук. Бул саатта дагы биз менен чогуу экендигиңизге биз ишенебиз. Ар бир адамга көңүл буруп, өзүңүздүн керемет колдоруңуз менен жетектеп, алсыз адамдарга керектелүүчү күч, кубат берип, өз сөзүңүз менен дагы да бекемдеп берүүңүздү суранабыз. Биздин арабызда бир дагы адам сизден алыстабашына жардам берип, ар дайым алар менен чогуу болуңуз. Биздин мамлекетте дүйнө жүзү боюнча ишенимдерин сактап келе жаткан бардык бир туугандарга өз ырайыңыз менен, сөз менен, ыйык руктун жетеги менен чогуу болууңузду суранабыз. Кандай кыйынчылыктар баштарына түшпөсүн, кайраттуулук менен, жакшы кабар сөзүн таркатуу менен көптөгөн сиздин иштериңиз аткарылышына жардам бериңиз. Кимде ооруп жаткан болсо, мындан аркы жашоосунда бир гана сиздин эркиңизди аткарып, тил алчаак болуп жашашына дагы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү уруксаат бергендигиңиз үчүн, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн. Бул саатта дагы биз кайсы жол менен барышыбыз керек, ошого үйрөтүүңүздү суранабыз. Биздин кайтаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
ыйык жазууну чогуу ачабыз. Мисирден чыгуу китеби 4-бөлүм. Алтымыш 9-бет. Байыркы келишим Мисирден чыгуу 4-бөлүм. Жыйырма 3-24 аяттарды окуйбуз. Мисирден чыгуу 4-бөлүм 23-24 аяттар. Жыйырма 2-ден баштап окуйт экенбиз. Фараонго мындай деп айт. Теңир мындай дейт: Израиль менин уулум, тун уулум. Мен сага айтып жатам, менин уулумду кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде кое бербесең, анда мен сенин уулуңду, тун уулуңду өлтүрөм. Ошого чейин окуйбуз. Бүгүн дагы куткарылган машаякчылар куткарылбаган адамдардан кандайча айырмаланат, куткарылган адам кандайча жашоо менен жашашы керек деген теманы улантмакчыбыз. Анан мурункудай эле тирүү адамдар жана өлүк адамдардын 14 темасын бүгүн өтөбүз. Куткарылган адамдарды тирүү адам, куткарылбаган адамдарды өлүк адам деп ыйык жазуу экиге бөлөт. Өлгөн адамдардын үмүтү жок, тирүү адамдардын үмүтү бар. Тирүү адамдар деп бул физикалык денебиз гана тирүү жүргөн адам эмес, биздин жаныбыз куткарылууга ээ болгон, түбөлүк өмүргө ээ болгон адамды айтабыз. Ал эми куткарылбаган адам тирүү жүрсө дагы ал өлүк адам. Бир нече убакыт өткөндөн кийин анын денеси дагы өлөт дагы, экинчи өлүм болуп саналган түбөлүк тозокко барып түшөт. Ал адамдын тагдыры ошол менен байланыш, өтө эле өкүнүчтүү тагдыр. Ал эми биз сиздер менен кылмыштарыбыздын жана мыйзамсыз иштерибиздин азабынан өлгөн бизди Кудай өзү тирилтип алгандыктан биз тирүү адамдарбыз. Ошондуктан бүгүн тирүү адамдар жана өлүк адамдардын 14 темасы болмокчу. Тирүү адам же болбосо куткарылган адам, Кудайга кызмат кылган адам деп да айтсак болот. Бүгүн ошого көбүрөөк басым жасалмакчы. Азыркы сиздер менен окуп кеткен аяттарды карасаңыздар, Кудай Мусаны пайгамбар кылат дагы, анан Мисир жергесине жиберет. 400 жыл бою фараондун бийлиги астында кыйналган, кулчулукта жашаган элди куткарып алыш үчүн, аларды Мисирден чыгарып алыш үчүн Мусаны жиберген. Мусага эмне деп айтат? Фараонго бар дагы сен айт: Израиль бул менин уулум, тун уулум деп айт. Израиль элине Кудай эмне үчүн менин уулум, тун уулум деп кайрылат? Анткени келечекте Ыйса Машаяк аркылуу куткарылууга ээ боло турган адамдардын образын алдын ала чагылдырган. Куткарылган адамдардын бардыгын Кудай менин балдарым деп атайт, тун уулум. Тун уул деген эмне мааниге ээ? Өзгөчө укукка ээ. Көптөгөн балдар бар, бирок ошол балдардын ичинен биринчиси атасынын мурасына ээ боло турган адам, андан кийин чоң жоопкерчиликти мойнуна ала турган адам, атасын сыйлаганга, урматтаганга жооптуу адам. Кудай Израиль элин менин уулум, тун уулум деп атаганынын себеби Кудайга кызмат өтөй турган эл болуп саналгандыктан, Кудайдын мурасына ээ боло турган адамдар экендигин далилдеш үчүн. Израиль эли Кудайдын батасына ээ болгон элдер. Ошол эле учурда Кудайга кызмат кылган, Кудайдын мурасчылары болгон эл болуп саналат. Кудай Израиль элине убадаланган убадасы, Ыбрайымга убада кылган
Канаан жери эле. Канаан жери өтө жемиштүү жана баталуу кооз жер элек. Ал Канаан жери түбөлүк бейиш куткарылган адамдарга бериле тургандыгы жөнүндө алдын ала Кудай көрсөткөн нерсе. Куткарылган адам Кудайдын баласы болот дагы. Римдиктерге 8-бөлүмдө карай турган болсок, 16-17 аяттарда эгерде балдар болсок, анда мурашчылары да болобуз. Машаяк менен бирге даңкталышыбыз үчүн мурашчылары болдук. Машаяк менен бирге мурашчылары болдук. Демек Кудайдын падышачылыгына ээ болгон адамдарбыз. Кудайдын падышачылыгы мага таандык. Кудайдын даңкына ээ болушубуз үчүн. Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тартып жатабыз. Машаяк менен мурасташпыз. Ошол эле учурда Кудайга кызмат кыла ала турган жоопкерчилик бизде жатат. Ошол себептер менен Кудай Израиль элине менин уулум, тун уулум деп кайрылган, өзгөчө сөздөр менен. Анан фараонго айтат: Израиль менин уулум, тун уулум. Менин уулумду кое бер, ал мага ибадат кылсын, мага кызмат кылсын. Эгерде кое бербесең, анда мен сенин уулуңду, тун уулуңду өлтүрөм. Өзгөчө сөздөрдө дагы айткан: менин уулумду кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде кое бербесең, анда мен сенин уулуңду, тун уулуңду өлтүрөм. Израиль эли Кудай өзү тандап алган эл болуп саналат. Кудайга кызмат кылыш үчүн, Кудайдын батасына ээ болушу үчүн өзгөчө жол менен тандалып алынган эл. Андан сырткары Израиль эли ачкачылыктан кутулуш үчүн Мисир жергесине барат дагы 400 жыл бою Кудайга кызмат өтөгөндүн ордуна фараонго кызмат кылышкан. Мисир жери бул күнөөгө баткан биздин жашоону билдирет. Ал эми Мисирдин фараону, падышасы бул дүйнөнү башкарып келген шайтанды билдирет. Кудайдын батасына ээ болгондун ордуна Мисир жергесине кул болуп жашашат, буркандарды жасашат, пирамидаларды тургузушат, андан кийин Рамсес шаарларын тургузушат. Ошол кулчулукта кыйналган жашоодо жашашат 400 жыл бою. Өтө өкүнүчтүү. Ал эмнени билдирет деп ойлойсуздар? Кудай өз бейнеси боюнча адамды жаратты. Эмнеге? Кудай өзүнүн сүйүүсүн арнап, өзүнүн өмүрүн берип, асман падышачылыкта түбөлүктө ошол адам менен жашайбыз деп. Кудай өзүнө окшош болушу үчүн өз бейнеси боюнча жараткан эле. Бирок эң биринчи адам ата Кудайдын сөзүнө баш ийбестен шайтандын сөзүнө баш ийгендиги үчүн Кудай менен болгон байланышы үзүлүп калат дагы, Эйден багынан кубаланып чыгарылат. Кудайдын батасына ээ боло турган жер ал азапка, кайгыга айланат. Андан кийин бул дүйнөгө өлүм деген нерсе пайда болду. Кудай өзүнүн эрки жана планы боюнча жаратылган адам Кудайга кызмат кылганга караганда шайтанга кызмат кылып жашаган болот. Кудайдын батасына ээ болгонго караганда бул дүйнөнүн күнөөсүнө батып, тынччылык болбосо тынчсыз жашоо менен жашаганга караганда ал дайыма кайгы, оору, азапка чалдыгып калган болот. Кудай ошолордун баардыгын алдын ала эле көрсөткөн эле. Кудайдан алыстаган баардык адамдар, Израиль эли Кудайга кызмат кылган ордуна фараонго кызмат кылгандыгы үчүн канчалаган жыл бою кулчулукта жашаган жашоосу аркылуу бизге көрсөткөн эле. Бирок Кудай аларды ошол бойдон калтырып койгон жок. Муса пайгамбарды Мисир жергесине жиберет дагы фараондун бийлиги астында жашап жаткан Израиль элди куткарып алыш үчүн.
Кызыл деңизди экиге бөлүп салат дагы, анан кургакчылыкта Израиль элин Кудай өзү алып өтөт. Анан 40 жыл бою чөлдө Израиль элин машыктырат, үйрөтөт дагы, анан Канаан жергесине киргизет. Ыйса Машаяк аркылуу бизди куткарып, бизди чөлдө Израилди машыктыргандай эле, бизди дагы бул дүйнөдө ар кандай сыноолор менен бекемдейт дагы, түбөлүк бейишке алып кетери жөнүндө көрсөткөн. Анан Израиль элин эмне үчүн Мисир жергесинен куткарып алган, ошонун себептери жазылат. Мага ибадат кылсын. Аларды куткарып алышынын биринчи себеби Кудайга кызмат кылышы үчүн эле. Израиль элин Мисир жеринен куткарып алат дагы, чөлдө 40 жыл бою жашашат. 40 жыл бүткөндөн кийин Кудай өзү убадаланган Канаан жерге киришет. Жашия китебин дагы чогуу ачабыз, 24-бөлүм. Жашия 24-бөлүм, 257-бет. Жашия 24-бөлүм, 14-аятты окуйбуз. Ошондуктан Кудай Теңириңден коркуп, ага чын жүрөктөн, ак дилден кызмат кылгыла. Дарыянын аркы өйүзүндө жана Мисирде силердин ата-бабаларыңар кызмат кылган кудайлардан баш тарткыла, өз Теңириңерге кызмат кылгыла. Эгерде Кудайга кызмат кылгыңар келбесе, анда азыр кимге кызмат кылууну тандап алгыла. Дарыянын аркы өйүзүндө ата-бабаларыңар кызмат кылган кудайларга кызмат кыласыңарбы, же силер жеринде жашап жаткан амурлуктардын кудайларына кызмат кыласыңарбы? Тандагыла. Мен жана менин үй бүлөм болсо Теңирге кызмат кылабыз. Эл мындай деп жооп берди: жок, андай болбойт. Теңирди таштап, башка кудайларга кызмат кылбайбыз. Анткени Кудай Теңирибиз бизди жана биздин ата-бабаларыбызды Мисир жеринен кулчулуктан алып чыгып, биздин көз алдыбызда чоң кереметтерди көрсөтүп, бизди өткөн бардык жолдорубузда сактады, бизди бардык элдерден сактады. Израиль эли Канаан жергесине киргизиш үчүн Жашия 7 уруудан биринчи Канаан жергесин барып көрүп, андан кийин ошол Канаан жерге киргенде Израиль элге кайрылып айтат: кимге кызмат кыласыңар? Азыр тандагыла. Мисир жергесинде кызмат кылган кудайларга кызмат кыласыңарбы? Ошол мисирликтер жараткан буркандарга табынасыңарбы? Чөлдө жашап жаткан Израиль эли 40 жыл жашаганда Муса Кудайга көтөрүлүп кеткен учурда алар күтө албастан алтындан музоо куюп алат дагы, ага сыйынып курмандык чалып, мына бизди Мисир жеринен алып чыккан Кудай ушул деп ага табына башташат. Көптөгөн элдер анын астында бийлеп чардап атышкан эле. Анан Муса Кудайга табынган адамдар бул жакка чыккыла деп, лебилердин арасындагы адамдар чыгат дагы. Анан өзүнүн балдары болобу, туугандары болобу, бардыгын бирдей кырып өлтүргүлө. Ошол учурда көз ирмемде 3000 адам өлгөн, бурканга табынгандыгы үчүн. Израиль эли Мисир жергесинде буркандарга табынган адамдарды көрүп, үйрөнүп алышкан. Анткени Кудайга табына турган убактысы болбогондуктан.
бир аз убакыт өткөндөн кийин алар Кудайга табынса болот эле, бирок чөлдө кичине эле кыйналып кетсе, алар кайра эле Бурканга кызмат кылып башташкан. Муса дагы аябай кыйналган эле. Муса Канаан жергесин карап турган учурда Кудай аны алып кетет. Анан Мусадан кийин Израиль элин Жашия жетектеп Канаан жергесинде жашаган көптөгөн адамдарды, күчтүү элди ал толугу менен багындырып алат дагы Канаан жергесине киргизип алат. Жашиянын кылган иштери же болбосо Жашиянын айткан сөздөрү Ыйса Машаяктын айткан сөздөрүнө дагы окшош. Эми силер эмне кыласыңар? Кандай тандоо жасайсыңар? Кудай Израиль элин Мисир жергесинен эмне үчүн куткарып алды эле? Кудайга кызмат кылсын деп. Мисир жергесинде дагы, чөлдө дагы алар Кудайга кандай жакшы кызмат кыла албагандыгы үчүн эми Канаан жергесине барып Жашия бүт элге кайрылып айтат: эми силер тандооңорду айткыла. Кимге кызмат кылгыңар келет? Дарыянын аркы өйүсүндө ата-бабаларыңар кызмат кылган кудайларга кызмат кыласыңарбы? Же болбосо Мисир жергесинде жашап жаткан учуруңарда табынган ошол кудайларга табынып сыйынасыңарбы? Андай кудайлардан эми баш тартышыңар керек, бир гана Теңирге кызмат кылгыла. Эгерде Теңирге кызмат кылганыңар туура эмес деп эсептесеңер, дарыянын аркы өйүзүндө ал Бабыл мунарасы тургузулган жерде айтылат. Ыбрайым жана Ыбрайымдын атасы буркандарга табынган ошол учурду айтат. Же болбосо азыр бул Канаан жергесинде жашаган элдер табынган буркандарга кызмат кыласыңарбы? Азыр чечим чыгаргыла, азыр тандагыла. Ал эми мен жана менин үй бүлөм бир гана Теңирге кызмат кылабыз. Бул дагы өтө маанилүү сөздөр. Кудай бизи куткарып алганынын негизги максаты дагы дал ушундай. Биз билбесек дагы бул дүйнөдө шайтанга кызмат кылып жашап келгенбиз. Же болбосо өзүбүздүн өлүп кала турган денебиз үчүн кызмат кылып келгенбиз. Жазага тартыла турган бул жерде Кудай менен байланышы үзүлүп калган адамдар бул дүйнөгө кызмат кылып жашап жаткан учурда Кудай бизди өзүнө чакырып алган. Ыйса Машаяк биз үчүн өзүнүн канын төгүп, бизди өзү куткарып алды дагы өзүнүн балдары кылып асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүттү берди. Анан өзүнүн сөзү боюнча бизди эми жетектеп келе жатат. Асман падышачылыкка барган күнгө чейин ал бизди багыттайт, үндөйт. Эми силер дагы кимге кызмат кыласыңар, ошону тандап алгыла дейт. Куткарылганга чейин силер кызмат кылып келип жаткан башка буркандар, же болбосо башка динге табынып келсеңер, кызмат кылсаңар, же болбосо шайтанга, шайтандын азгыруусуна, сыноосуна берилип жашап келген болсоңор, Эфестиктер 2 бөлүмдө 1 аятта айтылат: кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силер бул дүйнөнүн адаты боюнча абада бийлик кылып жаткан төрөнүн кол алдында бийлик астында силер жашап келчүсүңөр. Дененин каалоосун аткарып, оюбузга келгенди кылып, денебиздин күнөөлүү каалоолору боюнча жашачубуз. Биздин денебиз, жүрөгүбүз эмнени кааласа, ошонун баардыгын аткарып, жыйынтыгында Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Бирок Кудайдын улуу сүйүүсү бизди баардык күнөөдөн, баардык кылмыштардан куткарып алды. Бизди куткарып алгандан кийин мага дагы
Кудай айтат, сени куткарып алган Теңир үчүн кызмат кылып жашагың келбейби деп. Азыр дагы кимге кызмат кыласың, ошону тандап ал. Кудайга кызмат кыл деп Кудай эч кимди кыйнап зордобойт. Анткени ар бир адамга тандоо эркиндиги берилген. Эйден багында дагы Адам атага Кудай айткан, ушул жемиштин, дарактын жемишинен жеген күнү өлүп каласың. Шайтан айтат, жок, жей бер, өлбөйсүң деп. Кудайдын сөзүнө тил алыш керек эле, же болбосо шайтандын сөзүнө тил алчак болушу керек эле. Же Кудайдын сөзүнөн баш тартасың, же шайтандын сөзүнөн баш тартасың деп тандоо эркиндиги адамга берилген. Бирок биринчиден аял ошол сыноого берилип, андан кийин шайтандын сыноосунан кулап калат. Жыйынтыгында анын жаны өлөт, Эйден багынан кубаланып чыгарылат. Кудайдын сөзүн укканга караганда шайтандын жалган сөзүнө тил алган болот. Азыркы биздин жашоодо деле карап көрсөңүздөр, адамдардын баардыгы эле өздөрү байкабайт, бирок шайтандын бийлиги астында жашап келе жатышат. Алардан айырмаланып, биз сиздер менен куткарылууга ээ болгон адамдарбыз. Куткарылгандан кийин биз Кудайга кызмат кылабызбы, же куткарылганга чейин мурунку кудайларга, же болбосо дененин каалоосу үчүн, убаракерчилик бул дүйнө үчүн жашайбызбы? Ошону азыр тандагыла дейт Кудай. Же бул дүйнөнүн адаты боюнча жашайсыңарбы? Абада бийлик кылып жаткан төрөнүн астында дагы да болсо жашай бересиңерби? Шамал каякты көздөй айдаса, анда жыйынтыгында биз ошол жака айдалып, тозокко чейин барып калышы мүмкүн. Кара сойлуктор жыйынтыгында отко барып күйүп түшкөн сыяктуудай эле. Ал эми куткарылган адам бул дүйнөдө жашап жаткан учурунда өзгөрүлө элек, албетте эски табияты бар. Ошондуктан ал Кудайга кызмат кылышы мүмкүн, шайтанга да кызмат кылышы мүмкүн. Ошондуктан бизге тандооңорду жасагыла дейт Кудай. Биз чынында куткарылган болсок, анда Кудайдын ырайымына ыраазы болушубуз керекпиз. Чын жүрөгүбүз менен Кудайга тил алчаак болуп жашашыбыз керекпиз. Же болбосо дагы деле бул жүрөктөрүбүз бул дүйнөгө байланып калган адамдарбызбы? Ошону текшерип көрүшүбүз керекпиз. Анткени бизге дагы тандоо эркиндиги берилген. Эгерде куткарылган адам Кудайга баш ийбестен, Кудайдын астына тил албаган жашоо менен жашаган болсо, анда Израиль эли чөлдө жашаганда буркандарга табынгандыгы үчүн кандай жазага тартты эле. Ошондой сыяктуу эле Кудай бизге ошондой эле мамиле кылышы мүмкүн. Израиль эли дагы Вавилонияга туткунга алынат дагы көптөгөн кыйынчылыктарды баштарынан өткөрөт. Анан жыйынтыгында Ыйса Машаяктан баш тарткандыгы үчүн дүйнө жүзүнө Кудай аларды чачыратып жиберет дагы жазага тартат. Куткарылган адам куткарылгандыктан ал тозокко барбайт, бирок ар бир кылган иштерине өз тиешесин алышы мүмкүн. Ошондуктан биз кубаныч менен Кудайга тил алчаак болуп жашай турган болсок, Кудайдын көптөгөн баталарына ээ болгон болобуз. Кудай бизге дагы кайрылып айтат, менин уулум, тун уулум деп. Эмне үчүн тун уулум дейт? Анткени биз Кудайга кызмат кыла ала турган адамдарданбыз. Ошондуктан кимге кызмат кыласыңар, ошону тандап алгыла. Биз дагы өз тандообузду жасашыбыз керекпиз. Биз Мисирден чыгуу 12 бөлүмдү карасаңыздар, Мисирликтердин бардык тун уулу өлтүрүлгөн. Бир дагы үй калтырылбастан тун уулдарынын бардыгы өлтүрүлгөн. Ошону ойлоп көрсөңүздөр, Мисирликтердин гана тун уулу өлтүрүлгөн. Тун уулу эмне үчүн өлтүрүлгөн эле? Тун уулу болуп төрөлүп калганы эмне, күнөөбү? Тун уулу деген сөздүн мааниси ал
мурасчы, мисирликтердин мурасчысы, Мисир жергеси бул күнөөгө баткан шаарды, жерди билдирген. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам Кудайдын сүйүүсүнө ээ болушу керек эле. Кудайдын баласы болуп, түбөлүк падышачылык, түбөлүк бейишке барып Кудай менен жашай турган адам Кудайдын падышачылыгына барганга чейин эле бул дүйнөдө жашап Кудайды даңкташы керек. Тун уулу бул дүйнөнүн убара жашоосу үчүн берилип жашаган адам. Моралдык жактан жакшы адамбы, жаман адамбы, ал экинчи орунда турат. Ал эми биринчи орунда турган нерсе бул анын жүрөгү бул дүйнөгө байланып калган. Ошол Мисир жергесинде жашаган тун уулду билдирет. Ышая 5-бөлүмдү карасаңыздар, элдер жерге жер кошушат, үйгө үй кошуп, талаага талаа кошуп жашап келе жатышат. Ал эмнени билдирет? Адамдар бул дүйнөдө узак кубанычка толуп жашайбыз деп ойлошот. Бирок Кудай чыныгы бакытты, чыныгы кубанычты бул дүйнөдө бербейт бизге. Анткени биздин өмүр жашыбыз 70 жыл, күчтүү, кубаттуу болсок 80 жыл. Анын эң эле сонун учуру бул эмгек жана оору. Чыныгы бакыт бул дүйнөдө жок. Эмне үчүн анда Кудай бул дүйнөдө адамдарга ар кандай кыйынчылыктарды, азаптарды, ооруну жиберген? Жеремиянын ыйы 3-бөлүмдү карай турган болсок, адам уулдарын Кудай өз жүрөгүнүн каалоосу боюнча жазалабайт, кайгыга салбайт. Жек көргөндүк үчүн эмес, бул дүйнөдө силерге бериле турган чыныгы бакыт жок болгондуктан бул дүйнөгө байланбагыла. Бул дүйнөдө чыныгы кубаныч жок, ошондуктан бул дүйнөдөн өзүңөрдү канааттандырам деп ойлобогула. Өз атасын таштап адашып кеткен бала, эгерде бул дүйнөдө жакшы ийгиликке жетишип жашай турган болсо, атасына кайрылып келбейт. Анан баласы сөзсүз түрдө атама кайрылып барайын деп кайрылып келет. Ошондой сыяктуу эле бул дүйнөдө баардык эле адамдар ийгиликте, байлыкка, бийликке жетишип жашай бере турган болсо, анда Кудайга кайтып келбейт болчу. Ошондуктан Ыйса Машаяк эмне деп айтат? Бай адамдын асман падышачылыгына кирүүсүнө караганда ийненин көзүнөн төөнүн өткөнү оңоюраак. Албетте ал бай адамдар дагы тобо кыла турган болсо Кудайдын падышачылыгына барат, бирок бай адамдар Кудайга кайтып келгени өтө эле кыйын. Анткени алар бул дүйнө менен ыракаттанышат, бул дүйнө менен өздөрүн канааттандырабыз деп ойлогондуктан. Денесин канааттандырышы мүмкүн, бирок өзүнүн жанын, жүрөгүн канааттандыра албайт. Ошондуктан бул дүйнөдө Кудайдан алыстаган адам эч качан бакубат жашоодо жашай албайт. Анткени Кудайдын убадасы, Кудайдын ичинде болгон адамга гана асман падышачылыгын мурас катары берем деген убадасы бар. Ошондуктан бул дүйнөдө чыныгы кубаныч жок экендигин адамдарга далилдеш үчүн бул дүйнөдө ооруну, же болбосо азапты, кайгыны, жада калса өлүмгө чейин адамга жиберген. Адамдар ойлошот, каяктагы бейиш, бул дүйнө биз үчүн бейиш деп, өзүнүн ачкөздүгү менен бул дүйнөгө берилип жашайт. Ошол адамдын бардыгы мисирликтерде жашаган тун уулдар сыяктуудай. Буга чейин мен айтып кеттим эле, Ышая 5-бөлүмдө эч бир бош элдер калбай, бош жерлер калбай тургандай кылып, үйдүн үстүнө үй куруп жатышат, жердин үстүнө жерлерди кошуп, талаанын үстүнө талааны кошуп жатат, бирок алардын бардыгы курулганы менен жашай турган адам жок болот. Эмне үчүн? Анткени бардыгы кырылып жок болот.
Азыркы учурда карасаңыздар, илим, билим, цивилизация, жада калса искусство, интеллекти дагы өнүккөн жашоодо жашап келе жатабыз. Анан адамдардын баардыгы асман тиреген мунараларды, чоң имараттарды тургузуп жатышат. Менимче, байыркы келишимде Бабыл мунарасын тургузгандай сыяктуу эле адамдар ошого күч аракетин жумшап келе жатышат. 1-Тессалоникалыктар китеби 5-бөлүм 3-аятта тынчтык жана коопсуздук деп айтып жаткан учурда, мына чыныгы жашоо келди дегенде, алар күтүлбөгөн жерден өлүмгө дуушар болушат жана андан качып кутула алышпай калат деп айтылат. Содом жана Амур шаарларына асмандан күкүрт жана от түшкөн сыяктуудай эле талкаланат. Азыркы учурда асмандан от түшпөсө деле адам өзү жараткан куралдар, ядролук куралдарды колдонуу менен бул дүйнөнү 100 жолу талкаласа болот деген изилдөөлөр бар. Адамдар ушунчалык азыр акылсыз. Бүгүн түнү сенин жаның алынат. Ошондо сен даярдап койгон нерсенин баардыгы кимге калат? Өзүн канааттандырып, өзү бул дүйнөнүн нерсеси менен жашап келген адамды Кудай акылсыз адам деп айтат. Биз сиздер менен куткарылган адамдарбыз. Ошондуктан куткарылганга чейинки жашоого кайтып баруунун кереги жок. Анткени Кудай бизге бул дүйнөнүкүн бергиси келген жок. Бул дүйнөнү жана дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө. Анткени бул дүйнөдө болгон нерсенин баардыгы, бул дене кумары, көз кумары жана турмуш тиричиликтеги текебердик, булардын баардыгы атадан эмес, бул дүйнөнүкү. Шайтан өзү жем кылып алат, өзүнүн торуна илип ала турган жем катары колдоно турган ыкмалары. Бир кызыктуу окуя бар, мындайча. Бир жашынакай кыз күйөөгө чыгыш керек болгон убактысы келгенде, ага 2 талапкер чыгат экен. Бирөөсү өтө бай адам. Бирок келбети анча эмес, сулуу эмес. Экинчи талапкер өтө сулуу, келбеттүү, бирок кедей адам. Анан кызга кайрылып айтышат, кимисин тандайсың дегенде, кыз ушунчалык кайгыгып атат. Байга тие турган болсо, менин жашоом ушунчалык жакшы болот, бирок анын кебетеси мага жаккан жок. Өтө сулуу, келбеттүү эркекке чыга турган болсом, анда ачкадан өлүп калышым мүмкүн. Эмне кылдың, чечим чыгардың десе, ооба, чечим чыгардым дейт. Кандайча чечим? Тамакты бай адамдын үйүнө барып жейм, ал эми уйкуну сулуу келбеттүү эркек менен уктайм деп айтат экен. Ошондой мүмкүнбү? Эки нерсе бир маалда аткарылбайт. Матай 6-бөлүм 24-аятта айтылат, бир эле учурда адам Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайт. Анткени байлык, бул дүйнөнүн байлыгы аны канааттандырат деп ойлойт, бирок андай эмес. Бирин маанилүү деп эсептейт, бирөөсүн барк албай коюшу мүмкүн. Кудайды барк албай койсок болобу? Куткарылган адам өзгөчө. Ошондуктан Мисир жергесинде тун уулдар өлтүрүлгөн учурда, айдын 14-күнү тун уулдар өлтүрүлгөн эле. Ал эми Израиль элинин тун уулдары өлтүрүлгөн эмес, анткени Кудай аларга өзгөчө бир буйрук берген, кан менен эшиктин кашегин сыйпап койгула, майлап койгула. Силер отурган үйлөрдө ошол кан силердин белгиңер болот. Канды көрүп силерден кыя өтүп кетем, ошондо башыңарга алаамат түшпөйт. Кудай айткан сөз боюнча Израиль эли кан менен эшиктин кашектерин майлап коюшкан эле. Эки жагын кашектерин кан
кан эшиктин сыртына майлангандыктан үйдүн ичинде отурган адамдарга көрүнгөн эмес. Кудай айтат, ошол канды көргөндө мен кыя өтүп кетем. Израиль элинин тун уулдары бирөөсү дагы өлгөн эмес. Анткени Кудайдын убадасы боюнча кан майлангандыктан, сыйып алгандыктан англисче pass over, кыя өттү деген сөз. Бул окуя аркылуу биз эмнени ойлонсок болот? Мисир тун уулдары өлгөн түнү Израиль элинин тун уулдары куткарылышкан. Карап көрсөңүздөр. Мен куткарылган учурда Мисирлик тун уул өлтүрүлгөн турбайбы? Куткарылганга чейин мен өлгөн турбаймынбы? Бул дүйнөгө байланышкан мен өлгөнмүн. Бирөөсү өлүшү керек. Мисирлик тун уул ал өлгөн. Матай 24-бөлүмдө айтылат. Нух пайгамбар кемеге кирген күнгө чейин адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен. Анан суу каптап баарын жок кылганга чейин алар ойлонушкан эмес. Ошол аятты карасаңыздар, эмне үчүн ыйык жазууда ушундай сөздөр менен айтылган? Эгерде бизге түшүнүк жаратыш үчүн Нух кемеге киргенге чейин адамдар уурулук кылып, урушуп, талашып, зордук, зомбулукка байланышып, жалган айтып, кишилерди өлтүрүп, баардык күнөөлөрдү кетиришти. Анан топон суу аларды каптап баарын жок кылды деп айтса бизге түшүнүктүү болот эле го. А бул жерде айтылат, ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен. Муну адамдар кылбаган нерселерби? Жок, адамдардын баардыгы эле ушул иш менен алек болуп жашашат. Бирок алар ойлонушкан эмес. Бул жетишсиз. Бул нерсени жаныбарлар дагы аткарышат. Жаныбарлар деле ичип жейт. Ургач эркек болуп бөлүнүшөт, бири-бирин издейт. Ошондой сыяктуу эле. Билесиздерби, кумурскаларды карасаңыздар, айыл чарба иши менен алек болушат. Өзүнөн чоң болгон жалбырактарды ташыйт дагы, жалбыракты жеш үчүн эмес, ошол жалбырактарды төшөйт дагы, үстүнө козу карындарды отургузушат, өстүрөт. Козу карындарды иштетүү ишин жүргүзүшөт. Билесиздерби, кумурскалар ушунчалык акылдуу жана иштерман болушат. Адамдар ичип жейт, үй тургузат. Африкада карасаңыздар, кумурскалардын үйү 3 метрге чейин жетет. Кичинекей болбогон кумурска ушунчалык бийик үйлөрдү тургузат. Өзүнүн оозунан чыккан шилекей менен топуракты алат дагы, жүктөйт дагы, анын баардыгын бириктирет дагы, чоң үйлөрдү тургузат. Адамдар тургузган чоң имараттарды тургузгандан дагы өтө маанилүү. Эгерде адамдар жөн гана ичип жеп, анан кийин аял алып күйөөгө тийгени, бул нерсе жаныбарлар дагы буларды кыла алат. Адамдар ошол менен эле тим болуп кала турган болсо, анда баардыгы кырылып калмак. Ошол мисирлик тун уулдарды билдирет. Биз куткарылган учурда мисирлик тун уулдар өлгөн сыяктуудай эле, биз бул дүйнөнүн адамдары катары өлдүк. Римдиктер 6-бөлүмдө бул дүйнөгө каршы мен өлүкмүн. Мен дүйнө үчүн өлгөн адаммын. Дүйнө азгырса дагы мен айта алам, бул дүйнө үчүн мен өлгөн адаммын. Кудай үчүн тирилген адаммын деп. Анткени бир тарап өлүш керек, бир тарабы тирилиши керек. Мисирлик тун уул өлтүрүлгөн, ал эми Израилдик тун уулдар алар тирүү калышкан элек. Ошондой сыяктуу эле куткарып алган Кудай бизди
эмне үчүн куткарып алды эле? Ага кызмат кылышыбыз үчүн. Эми бизди баардыгыбызды өз уулдары жана тун уулум деп бизге кайрылат. Кичүү уулу башка өзүнчө бөлүп жашаса дагы тун уулу сөзсүз түрдө ата энесине кызмат кылышы керек, ата энесин сыйлашы керек, урматташы керек. Матай 4-бөлүм 10-аятта Ыйса бул дүйнөдө куткарылуу ишин аткарганга чейин шайтандын азгыруусуна ээ болот. 3 жол менен шайтан аны азгырат. 3-чү азгыруусу шайтан аны абдан бийик тоого чыгарат дагы бүт дүйнөдөгү баардык падышачылыктарды, атак даңкты көрсөтөт. Эйден багында жашаган адам атага Кудай баардык нерсени, бийликти берген эле, баардык падышачылыктарды. Бирок күнөө кетиргендиги үчүн ошол адам атадан алынып шайтанга өтүп кеткен. Анан шайтан айтат: мен кимге кааласам, ошону ага берем. Ыйса жөн гана шайтанга табынып, ошонун баардыгына ээ болсо болот эле. Бирок Ыйса эмне деп жооп берет? Бир көзүн жумуп, бир көзүн ачып, бирок ал көз ирмемдик гана нерсе. Шайтан айтат: мага алдыма жыгылып, мага таазим кылсаң, ушунун баардыгын сага берем. Ыйса айтат: жазылып турат, бир гана Кудайга кызмат кыл. Кет жанымдан, шайтан, деп аны жеңип чыгат. Кудай теңириңе табын жана бир гана ага кызмат кыл деп жазылып турат деп жооп берет. Шайтан Ыйсаны дагы азгырган эле. Шайтан ошол учурда убактылуу Ыйсадан алыстаган, бирок өмүр бою шайтан дайыма Ыйсаны дагы, жада калса Петирди дагы, Петирдин ичине кирип алып, шайтан эмне деп иштейт? Айкаш-чыгачка кадалып өлүшүм керек деген Ыйсага: жок, андай сага мүмкүн эмес, сен өлбөшүң керек дегенде, Петирге кайрылып Ыйса айтат: шайтан, менин жанымдан кет. Андан кийин шайтан Жүйөт Искариоттун ичине кетет дагы. Анан Ыйсаны 30 күмүшкө сатып жиберет. Ыйсаны сата турган жүрөктү Жүйөт Искариоттун ичине шайтан салып салган эле. Анан Ыйса өлгөндөн кийин: мен өзүмдүн акылыман ажырап калган окшоймун. Ыйса мени канчалык сүйдү эле. Мен аны сүйүүсүн дагы түшүнбөстөн аны сатып салдым. Мага окшогон адам желмогуз өлүшү керек деп өзүнө өзү кол салат. Шайтанга берилсе, ал түздөн түз тозокко барат. Куткарылгандан кийин шайтан дагы үзгүлтүксүз дайыма бизди азгырат. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйсага айтылат: түшүп кел жерге, сен Кудайдын уулу эмессиңби? Башында айтпады беле? Сен Кудайдын уулусуң го, эмне үчүн ачка болуп жатасың? Бул ташты нанга айландырып алсаң болот да. Шайтан айтат: айкаш-чыгачтан түш. Эмне? Өзүңдү өзүң сактай албайсыңбы? Ыйса бизге окшогон адам боло турган болсо: эй желмогуз, бери келчи деп өч алмак эле. Эгерде Ыйса айкаш-чыгачтан түшүп кете турган болсо, анда кайсыл адам куткарылууга ээ болот эле? Биринчи Шемуэл китеби 12-бөлүмдү ачабыз. Биринчи Шемуэл китеби 12-бөлүм 24-аят.
Байыркы келишим 300 бет. 1 Шемуэл китеби 12 бөлүм 24 аят. Мен окуп берейин. Негизгиси Теңирден коркула, ага жан дилиңер менен чын жүрөктөн кызмат кылгыла. Анткени анын силер үчүн кандай улуу иштерди кылганын көрдүңөр. Шемуэл Израиль элине кайрылып айтат: Теңирден коркула, анын силер үчүн кандай улуу иштерди кылганын көрдүңөр. Биринчиден Мисирден куткарып алган Кудайды көрдүңөр. Канаан жергесине киргизди. Андан сырткары көптөгөн жышаандарды, кереметтерди көрсөткөнүн көрдүңөр. Көптөгөн элдердин арасына силерди тандап алдык. Силер үчүн аткарган улуу иштерди көрдүңөр. Ошондуктан ага жан дилиңер менен чын жүрөктөн кызмат кылгыла. Ушул аяттарды окуганда бизде кандай ой пайда болот? Биз үчүн айкашчыгачка өзүнүн жалгыз уулун Ыйса Машаякты жиберди. Анын каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын кечирди. Шайтан бийлиги астынан бизди куткарып алды. Биз эми улуу ырайымга ээ болгон адамдарбыз. Анын аткарган иштерин ойлоп, Кудайдан коркуп, ага кызмат кылганыбыз туура болобу? Буга чейин Забур китеби 65 бөлүмдө айтып кеттик эле. Кудайдан корккондор, баарыңар келип уккула. Менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылам. Кудайдын менин жаным үчүн кылган иштери жөнүндө жарыя кылам. Мени куткарып алган Кудайга мен чын жүрөктөн, жан дилим менен кызмат кылышым керек. Ата-энеси баласын төрөйт, багат, окутат. Канчалык кыйынчылыктарды, азапты башынан өткөрүү менен балдарын чоңойтот. Жал оңой ишпи? Анан баласы чоңоюп алып, "Эй, мага эмне кылып койдуңар эле?" деп ата-энесине акарат келтирсе, "Мен үчүн эмне кылып койдуң эле?" деп ата-энесине акылсыздык менен сөздөрдү айта турган болсо, ата-энесинин жүрөгү канчалык ооруйт. Баласы болгондон кийин сөзсүз түрдө ата-энесин урматташы керек, сыйлашы керек. Ата-энесине кызмат кылышы керек. Балдары канчалык жакшы иш кылганда дагы ата-энесинин ырайымын актай албайт, эмгегин актай албайт. Ата-энеси өмүрүнүн аягына чейин өз балдарын сүйөт. Эмне иш болбосун ата-энеси бүт бардыгын балдарына берүүгө даяр. Ал эми Кудай жөнүндө айта турган болсок, анын сүйүүсүн ата-эненин сүйүүсүнө салыштырууга дагы мүмкүн эмес. Кудайдын мага берген бардык жакшылыктарын кантип актайм? Мени куткарып алган Кудайдын ырайымы үчүн эми мен бүгүндөн баштап кызмат кылып жашашым керек, жандай эмеспи? Ыйса эмне деп айтты эле? Матай 20 бөлүм 28 аятта: "Мен бул дүйнөгө келгенимдин себеби кызмат кылдырыш үчүн эмес, тескерисинче өзү кызмат кылып, өз жанын берип, көптөрдү куткарыш үчүн келген." Ыйса айтат: "Мен кызмат кылыш үчүн келдим." Ыйса өзү ал жаратуучу, бул дүйнөнү жараткан башкаруучу, бул дүйнөгө адамдын бейнесинде келген. Өзүнө кызмат кылдырыш үчүн келген жок. Тескерисинче өзүнүн кызматы менен көптөгөн адамдарды куткарып алыш үчүн келди. Андан дагы артык кызмат барбы?
Лука 22 бөлüm 27 аятта Иса айтат: дасторкондо отурган адам чоңбу же кызмат кылган адам чоңбу? Кызмат кылган адам мен болсо силердин араңарда кызмат кылган адам сыяктуудамын. Иса кызмат кылыш үчүн бул дүйнөгө келген. Жакан 13 бөлүмдү карасаңыздар, 13 аяттан баштап Иса өзүнүн шакирттеринин бутун жууп берген эле. Ошол сүрөттү көрдүңүздөр беле? Биздин залга да ошол сүрөттү орноштуруп койсок жакшы болмок эле. Тизелеп туруп белине Палестинадагы ошол учурда көптөгөн чаңдар, азыркы биздин бут кийимдерге окшогон бут кийимдер жок, сандалдарды кийген буттарына. Эртеден кечке ошол Палестина жергесинде басып өткөндүктөн канчалаган чаңдарга анан кир болуп калган бут. Ошол учурда кулдар буттарды жуучу эле. Бирок Иса устат болгонуна карабастан шакирттердин буттарын жууп берет. Иса ошол ишти аткарган. Силер мени устат теңир деп айтасыңар, ал туура. Мен теңир жана устат болуп туруп бутуңарды жуудум. Силер да эми бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. Мен силерге үлгү көрсөттүм. Кандай үлгү? Бири-бириңерге кызмат кылуу үлгүсүн көрсөттүм. Иса дайыма кул сыяктуу жашаган, кызмат кылып. Филиппиликтерге 2 бөлүм 5 аяттан баштап карасаңыздар, 8 аятка чейин силердин ичиңерде ушундай ой жүгүртүү Машаяк Исаныкындай болушу керек. Иса Машаяктыкындай ой жүгүртүү жана жүрөк болушу керек. Иса Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан кул кейпин кийип, адамга окшош болуп, өзүн өзү басынтты. Адамга окшош болуп, өлгөнгө чейин, айкаш-чыгашта өлгөнгө чейин тил алчаак болуп, ал өзүн басынтты. Кул деген ким? Кулдун өзүнүн ою да жок, эрки да жок. Бир гана кожоюну үчүн кызмат кылган, кожоюну үчүн жашаган адам. Кожоюну үчүн өлгөнгө чейин даяр адам. Иса бизди куткарып алыш үчүн Кудайга биринчиден кызмат кылыш үчүн, экинчиден бизди куткарып алыш үчүн. Матай 26 бөлүмдө 39 аятта Иса Гетсемания багында акыркы жолу сыйынып жаткан учурда айтат: ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсинчи. Анткени Иса айкаш-чыгашта кадала турган канчалык кыйынчылык, азап экендигин күтүп тургандыгын жакшы билген эле. Иса биздин денедей эле денеге ээ болгондуктан ал ушунчалык убагында чарчаган, ачка да болгон. Шапалак менен сабаганда анын денеси ооруну сезген, кайгырганда көз жашын төккөн. Бизге окшогон эле алсыз денеде болгон. Анан адам баласы башынан өткөрө ала турган эң эле коркунучтуу, кыйын азап, жаза бул айкаш-жыгашта кадалуу элек. Азыркы учурда өлүм жазасына тартылган адам кыйналбай эле ат салат же болбосо башын алып сала турган болсого болот эле. Бирок айкаш-чыгашта ошол учурда эң чоң кылмышкерлерди жазалаш үчүн айкаш-чыгачка кадап өлтүрүшкөн эле. Рим аскерлери анын денесин кыйнап, канча жолу шапалак менен сабап, шылдыңдап, канча жолу кулап, кайрадан айкаш-чыгашты өз мойнуна алып,
адам баласы башынан өткөрө ала турган эң эле чоң коркунучтуу жазага ыйса тартылган. Бирок Кудайга кайрылганда айтат: ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыяп өтүп кетсинчи, бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Кудайдын эрки аткарылсын. Атанын эрки эмне эле? Ыйса Машаяк ушунчалык жан дили менен сыйынганда анын төккөн тери кан тамчысындай болуп агып турду эле. Ушунчалык кыйналгандыктан периштелер келип аны колдошкон эле. Күчкө тол деп. Анткени айкашчыгачка кадалсын деп Кудайдын эрки аткарылышы үчүн эле. Кул өзү каалаганды ал аткара албайт. Же өлүш керек, же жашашы керек. Бардыгы кожоюну үчүн. Бир гана кожоюну үчүн гана жашайт. Ыйса Машаяк дагы өлгөнгө чейин өзүн басынтты, бизди куткарып алыш үчүн. Ишая 42-бөлүм 1-аятта Кудай Ыйсага кайрылып айтат: мына менин кулум. Ишая 53-бөлүм 11-аятта менин адилет кулум деп айтат. Ыйса Кудайдын кулу болду. Менин адилет кулум. Анткени ал Кудайга толук кандуу баш ийгендиктен. Жакан 6-бөлүм 38-аятта мен өз каалоомду эмес, мени жиберген атамдын каалоосун аткарыш үчүн асмандан түштүм. Күнөөсүз Ыйса бул дүйнөгө келди дагы айкашчыгачка кадалды. Эмне үчүн? Өзүнүн каалоосун, өзүнүн эркин эмес, атанын каалоосун аткарыш үчүн. Кул бардык нерсени кожоюну үчүн жашаган сыяктуудай эле ал кул. Силердин ичиңерде Машаяктыкындай ой жүгүртүү болсун. Кандайча ой жүгүртүү? Машаякка окшоп биз дагы Кудайга кызмат кыла ала турган, өмүрүбүздүн аягына чейин өзүбүздү басынтуу менен Кудайга кызмат кылганыбыз. Галатиялыктарга жазылган кат 4-бөлүм 19-аятта силердин ичиңерде Машаяк көрүнгөнгө чейин силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын. Галатиядагы бир туугандар куткарылган, бирок Машаяктын жүрөгү же болбосо алар өзгөрүлгөн жашоо болгон эмес. Анан элчи Павыл аларга кайрылып айтылат: силер өзгөрүлгөнгө чейин кайрадан толгоо азабын тартканга дагы даярмын. Галатия жыйыны, Корунттагы жыйын. Силердин ичиңерде Машаяктын бардык сапаттары пайда болгонго чейин, силердин жашооңор өзгөрүлгөнгө чейин, Машаяктын ой жүгүртүүсү, Машаяктын сапаты силердин ичиңерде болгон күнгө чейин мен толгоо азабын тартканга дагы даярмын. 1-Жакан 2-бөлүмдө айтылат: Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса, ал дагы ошондой жашоо менен жашашы керек. Машаяктын сүйүүсүнө, Машаяктын жашоосуна ээ болгон адам Машаякка окшош болуп жашашы керек. Кандайча окшош болушу керек? Кудайга кызмат кылуу ишинде. Жандай бизге мүмкүн эмеспи? 2-Корунттуктар 5-бөлүм 15-аятта бардык адамдар жашашсын деп бир адам, Машаяк, бардыгы үчүн өлдү. Машаяк өлдү, бирок бардыгыбыз биз тирүү болдук. Эми кайрадан өзүбүз үчүн эмес, биз үчүн өлгөн, кайрадан тирилген Машаяк үчүн жашагыла деп Кудай бизди эмне үчүн куткарып алган? Эми биз өзүбүз үчүн жашашыбыз үчүн эмес, биз үчүн өлүп, биз үчүн тирилген Машаяк теңир үчүн жашагыла деп куткарып алган.
Машаяк үчүн жашаганыбыз, ага кызмат кылганыбыз. Римдиктерге 14 бөлүм 7-8 аяттарда эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Эмне үчүн? Анткени өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Жашасак Теңир үчүн жашайбыз. Жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз. 1 Корундуктар 6 бөлүм 19-20 аяттарда силер эми өзүңөргө таандык эмессиңер, силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла, анткени анын баары Теңирдики. Жашасак да, өлсөк дагы баардыгы Кудайдын эрки боюнча аткарылсын. Жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Анткени жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз. Мына дал ошол жашоо үчүн биздин Машаяк өлүп кайрадан тирилген. Куткарылган адам Теңир үчүн жашай да алат, Теңир үчүн өлө да алат. Бизди бардык күнөөдөн арылткан, бизге өмүр тартуулаган, анын сүйүүсүнө ээ болгонбуз, ыйык рухка ээ болгонбуз. Эми ыйык рух Кудай өзү биздин ичибизде жашаса, жок дегенде Кудай үчүн кызмат кылып жашасак болобу? Биринчиден Кудайга кызмат кылышыбыз керекпиз. Кудайга кызмат кылган адам сөз түрдө башка адамдарга да кызмат кыла алат, кул сыяктуудай. Жандай мүмкүн эмеспи? Адамдар башка адамдардан кызматты гана талап кылышат. Жыйындын ичинде, "Эй, сен билесиңби мен кандай адаммын?" Өзүбүздү бир аз басынтып, башка адамдарды ойлогондой бололучу. Элчи Павыл айткандай, башкаларды өзгөнү жогорулап, өзүңөрдү ылдый кылгыла. Жогору көтөргүлөт. Тескерисинче ойлобошубуз керекпиз. Анан жыйынга келип алып, мага кызмат кылгыла. Өзүбүздү көрсөтүп, мындай менсингенсип. Ал Машаяктын ой жүгүртүүсү, Машаяктын жүрөгү эмес. Еврейлерге жазылган катты дагы чоң ачабыз. 9 бөлүм. Еврейлерге жазылган кат 4 бөлүм 14 аят. Еврейлерге жазылган кат 9 бөлүм 14 аят. Еврейлерге жазылган кат 9 бөлүм 14 аят. Чоң окуйбуз. Анда түбөлүктүү рух аркылуу кемчиликсиз өзүн Кудайга курмандыкка алып келген Машаяктын каны тирүү Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн абийирибизди өлүк иштерден тазалаары анык. Байыркы келишимде койлордун, эчкилердин каны аркылуу кемчиликсиз нерсени курмандыкка алып келүү менен күнөөлөрдү тазаланган. Түбөлүктүү рух аркылуу кемчиликсиз өзүн Кудайга курмандыкка алып келген Машаяктын каны. Түбөлүк рух аркылуу кемчиликсиз өзүн, Ыйса Машаякта бир дагы кемчилик жок, күнөө жок. Өзүн Кудайга курмандыкка алып келген Машаяк каны, Машаяктын каны тирүү Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн абийирибизди өлүк иштерден тазалаары анык. Куткарылганга чейин биз мыйзамсыз иштерибиз, күнөөлөрүбүздүн айынан өлгөн биз элек. Эми абийирибиз өлүк иштерден тазалаш үчүн, арылтыш үчүн, бизди тазалай ала турган, ыйыктай ала турган дагы бир гана Машаяктын каны болуп саналат. Машаяктын улуу каны. Анткени ал өтө чоң керемет күчкө ээ. Биздин кылган иштерибизди дагы, жүрөктөрүбүздү дагы бардыгын бир гана Машаяктын каны тазарта алат. Машаяктын каны бизди жөн гана куткарып эле тим болбостон, Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн дагы
жардам берет. Анткени ошол бизди куткарып алганынын негизги максаты болуп саналат. Куткарылдык, бирок Кудайга кызмат кылгыбыз келбейт. Ата-энеси кыйналып, азапты башынан өткөрүп, баласын чоңойтуп, анан бойго жеткенден кийин ата-энесине акарат келтирип, ар кандай сөздөрдү сүйлөп кылса, чыккынчылык кылган болот. Ата-энесинин барктабаган балдар. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдар Кудайга кызмат кылбаган болсо, барк албай койгон менен барабар болуп калат. Бизди куткарып алганы, бизди ыйыктаганы, өз балдары кылып алганын бардыгы ага кызмат кылышыбыз үчүн аткарылган эле. Кудайдын ырайымын даңкташыбыз үчүн. Тил алчак болуп жашаган жашоо, ал Кудайга кызмат кылган жашоо болуп саналат. Кызмат кылышыбыз үчүн Кудай бизди куткарып алган. Ошондуктан элчи Павыл айтат, Римдиктер 1-бөлүм 1-аятта, Ыйса Машаяктын кулу менмин. Галатиялыктар 1-бөлүм 10-аятта, мен адамдарга жагууну ойлоп жатамбы, же Кудайга жагууну ойлоп жатамбы? Эгерде мен адамдарга жагынып жүрсөм, анда мен Машаяктын кулу болмок эмесмин. Элчи Павыл Машаяктын кулу экендигине ушунчалык кайраттуулук менен, мактануу менен айтып келген. Ошол учурда кул деген адам, ал акчага сатылып алынган адам эле, кул. Элчи Павыл өзүнүн Машаяктын кулу экендигин эч качан унутпастан жашаган. Мен адамга жагынышым керекпи, же Кудайга жагууну ойлонушум керекпи? Адамдарга жагыныш үчүн эмес, биринчиден Кудайга жагууну аракет кылышым керекмин. Кандай кылган учурда мени куткарып алган Кудайга жагынып жашай алам. 2-Коринтуктар 5-бөлүм 9-аятта, денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да, Теңирге жагууга аракеттенебиз. Ыйса Машаяк эч качан өзүнүн максатын өзүнүн эркин көздөгөн эмес, бир гана Теңирдин эркин аткарыш үчүн. Биз дагы ар дайым ой жүгүртүшүбүз керекпиз. Кандай кылган күндө денеси жашап жаткан учурда да, денеден чыккан учурда дагы кандайча Теңирге жага алабыз деген ойго батышыбыз керекпиз. Ошол кызмат кылуу жашоо болуп саналат. Кудай бизди эмне үчүн куткарып алды, аны бир дагы көз ирмемге унутпашыбыз керекпиз. 1 Петр 4-бөлүм 1-2 аяттарда, Машаяк биз үчүн денеси менен азап тарткандыктан, силер да ошол ой менен куралдангыла. Биз эми Теңир үчүн азап тартканыбыз туура болот. Тил алчак болуп жашаган жашоо дагы ал азап болушу мүмкүн. Силер да ошол ой менен куралдангыла. Теңир үчүн азап тарткан адам эч качан күнөөгө батпайт. Күнөөнү кайсыл адам кетирет билесиздерби? Эркин жүргөн адам, бош жүргөн, жалкоо адам күнөө кылат. Ал эми Кудай үчүн кызмат кылып, үзгүлтүксүз Теңир үчүн жашаган адам качан күнөө кылмак эле? Адамдар шылтоо табышат, кантип эле күнөө кетирбей жашоого мүмкүн деп. Бирок эми мындан аркы жашооңорду адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашагыла. Мындан аркы жашообуз канча жашоо калды биз билбейбиз. Ошондуктан дененин кумарлары үчүн эмес, Кудайдын эрки менен Кудайга жагууну аракеттенип жашайлы. Же мындай өзгөчөлүк бир нерсе талап кылынып атабы силерден? Лука 17-бөлүмдө 7-аяттан баштап мазмунду карай турган болсок, Ыйса айтат: силердин араңарда
бирөөңөрдүн жер айдаган же мал кайтарган кулуңар бар дейлик. Бирөөсү кул талаадан келери менен үйүнө кайтып келет, анан кожоюн ага кайрылып айтат: "Кел, дасторконго отур" деп айтабы? Жок, тескерисинче, мага кечки тамакты даярда, мен тамактанып бүткөнчө белиңди буу дагы мага кызмат кыл. Андан кийин өзүң тамактанасың. Эртеден кечке талаада иштейт, койлорун кайтарат, үйдө дагы кызмат кылат. Анан үйгө кайтып келгенде эс албастан: "О кулум, сен чарчадың, эми отур, эс ал" дебейт дейт. Тескерисинче, белиңди буу дагы мага кызмат кыл. Ана мен качан тамак ичип бүткөндөн кийин өзүң тамактан. Ошондо кул эмне деп айтат: "Эй, билесиңби, сен өтө эле өзүңдү менсинип көтөрүп алдың. Билесиңби? Жок дегенде үйгө келгенде мени эс алдырып койсоң болбойбу? Сен өзүң тамак же, мен өзүм тамак жейм" деп айтууга укугу барбы кулдун? Кожоюндун коюн кайтарат, кожоюндун талаасына барып иштейт. Үйүнө келгенде дагы кожоюндун иштерин аткарат, кызмат кылат. Кожоюндун ишин аткарат, кожоюнга кызмат кылат. Биз жыйында кандай кызмат кылбайлы, алардын баардыгы Теңирге кызмат кылганыбыз болот. Биз дагы үйдө болбойлу, жумушта болбойлу, каякта болбойлу Теңирге кызмат кылганга аракет кылышыбыз керекпиз. Андан кийин кылар иштерин баардыгын кылып туруп, кул кожоюнга эмне деп айтат? Биз эч нерсеге татыбаган кулдарбыз. Аткарышыбыз керек болгон ишти гана аткарып жатабыз. Биз кул болгондуктан аткара турган иштерди аткарып жатабыз деген сөздү Ыйса айтат. Биринчи Корунтуктарда элчи Павыл айтат, эмне деп айтат? Биз өзүбүздү эмес, Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрүп жатабыз. Машаяк Кудайдын кулу болгон. Машаяк үчүн эми биз кул болуп силерге сөз жеткирип жатабыз. Билесиздерби, Корунттагы адамдарга элчи Павыл жакшы кабарды айтканда алар аны кабыл алышкан эмес. Адан баш тарткан эмес. Сен 12 шакирттин бирөөсү дагы эмессиң, каяктан келген адамсың деп аны барк албай коюшкан. Элчи Павыл жаңы келишимдеги 14 китепти жазган. Өтө даанышман адам эле. Бирок Корунттагы адамдар элчи Павылды барк албай коюшкан. Бирок элчи Павыл аларга карабастан Машаяктын кулу болдук. Машаяктын кулу катары аларга кызмат кылган. Ыйса Машаяк шакирттеринин буттарын жууп жаткан учурда алар куткарыла элек Жүйүт Искариоттун дагы бутун жууп берген элек. Машаяктын кулдары болгондуктан азыр силерге да ушул жакшы кабарды таркатып жатабыз. Бардык адамдарга кул болгонубуз адамдарды куткарып калыш үчүн деп айтат. Элчи Павыл бардык адамдарга кызмат кылуу менен аларды эркин кылыш үчүн, өзүнүн эрки менен, өзүнүн каалоосу менен. Японияда жакшы кабарды таркаткан биздин пасторлордун сөзүн айтып уга турган болсок, өтө кыйынчылык менен элдерге сөз таркатышат экен. Коронавирус учурунда көптөгөн адамдар, чет мамлекеттик адамдар өздөрүнүн мекендерине кайтып кетишкен. Анткени ошол учурда жер титирөөлөр да болгон, цунами да болгон, кыйынчылыктар болгон учурда адамдардын баардыгы өз мекенине кайтып кетишет экен. Анан япониялыктар биздин пасторлорго келип, эмне үчүн силер Кореяга кайтпай жатасыңар дегенде, жок, биз Японияга жакшы кабарды таркатыш үчүн, жеткириш үчүн келген адамдарбыз. Мекенге кайтпайбыз. Эмне үчүн?
Анан кийин бир аз убакыт өткөндөн дагы деле кете элексиңерби Кореяңарга? Эмне үчүн десе, мен Японияга жакшы кабарды таркатыш үчүн келген адаммын. Булар кызык башкача адам. Анан ошол япониялык адамдар ушунчалык таң калып, анын себеби эмнеде деп сурап келип, анан кийин жыйынга келип сөз угуп куткарылып калган адамдар дагы бар. Ал адамдарга жакшы кабар сөзүн жеткерүү өтө кыйын. Келиңиз бул жака отуруңуз деп аларга кызмат кылуу менен, кул сыяктуу кызмат кылганда гана алар куткарылышы мүмкүн. Ошондуктан кызмат кылуу менен элчи Павыл сыяктуудай көптөгөн адамдарга кызмат кылуу менен кул сыяктуудай мамиле кылып отуруп көптөгөн адамдарды куткарып алган. Ошондуктан биз бирөөгө жакшы кабарды айта турган болсок, кызмат кылганга даяр болушубуз керекпиз. 2 Петр 2 бөлүм 19 аятта ким эмнеден жеңилсе, ал ошонун кулу болот. Биз руханий жашоо бул биздин күрөшүбүз. Күнөөгө каршы күрөш жүргүзөбүз. Күрөштөн күнөөдөн жеңилип кала турган болсок, анда күнөөнүн кулу болуп калабыз. Шайтан менен күрөшүп отуруп, шайтандан жеңилип калсак, анда шайтандын кулу болуп калышыбыз мүмкүн. 1 Корундуктар 7 бөлүм 23 аятта силер кымбат баада сатылып алынгансыңар, адамга кул болбогула. Кымбат баада сатылып алынгандыктан силер Машаяктын кулусуңар, адамдын кулу болбогула. Дененин кулу да болбогула. Биз жеңиште күнөөнү жеңип чыга албасак, анда күнөөнүн кулу болуп калабыз. Римдиктер 6 бөлүм 22 аятта силер күнөөнүн кулу эмес, Кудайдын кулу болдуңар. Күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, Кудайдын кулдары болуп калдыңар. Римдиктерге жазылган кат 12 бөлүм 11 аят. Бул аятты жатка билесиздерби? Келиңиздер чогуу айталайбыз. Аракетиңерден жазбагыла, рухуңарды жалындаткыла, Теңирге кызмат кылгыла. Аракетиңерден жазбагыла. Кул аракетчил болушу керек. Эч качан кечке уктап жата берип жалкоо болгону болбойт. Аракетчил болгула. Рухуңарды жалындаткыла, Теңирге кызмат кылгыла. Жалкоолонбогула, жалкоолукка жол бербегиле. Теңирге кызмат кылышыбыз үчүн биз бүт күч аракетибиз менен кызмат кылышыбыз керекпиз. Жакшы кабар таркатсак дагы, жыйында кызмат кылсак дагы, эмне кылбайлы? Адамдарга жагыныш үчүн эмес, Теңир үчүн аткаргыла. Колосалыктарга 3 бөлүм 23 аятта эмне жасасаңар да баардыгын чын жүрөктөн адамдар үчүн эмес, Теңир үчүн жасагыла. Үй бүлөдө дагы, жумушта дагы. Адамдарга жагалданыш үчүн эмес, Кудайга жагыныш үчүн. Жумушта иштегенде дагы Кудай көрүп турат деген ой менен, Кудайга жагынуу менен иштегиле. Эгерде адамдар бизге ал кылган иштерибизге тиешесин бербесе, анда силерди көрүп турган Кудай өз сыйлыгын берет. Күйөөсү аял үчүн, аялы күйөөсү үчүн, ата-энеси балдары үчүн, балдары ата-энеси үчүн Кудайга кызмат кылгандай кызмат кылышы керек. Жыйындын ичинде дагы. Анткени ар бир адам өз тиешесин алат, Теңирде бет карамалык жок. Эфестиктерге 6 бөлүмдү чогуу ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 6 бөлүм 6-7 аяттарды мен окуп берейин. Бирок адамдарга, жагынуучуларга
окшоп көзгө көрүнүш үчүн баш ийбегиле. Тескерисинче Машаяктын кулдары катары Кудайдын эркин чын жүрөктөн аткарып, адамдарга эмес, Теңирге кызмат кылгандай тырышчаактык менен кызмат кылып баш ийгиле. Бул жерде да карасаңыздар, адамдарга жагынуучуларга окшош болуп баш ийбегиле. Тескерисинче Машаяктын кулдары катары чын жүрөктөн адамдарга эмес, Теңирге кызмат кылгандай кызмат кылып баш ийгиле. Өзүбүздү кыйнап, зурдоп, кыйналып, кайгы капага батып эмес, чын жүрөктөн кубаныч менен жыйынга келгенде уборка кыламбы, же болбосо башка кызмат кыламбы, баардыгын Теңирге кызмат кылгандай кылышыбыз керекпиз. Машаяктын кулдары катары Теңирге кызмат кылгандай тырышчаактык менен кызмат кылып баш ийгиле. Анан биз Кудайдын Машаяктын кулдары экенибизди эч качан унутпашыбыз керекпиз. Римдиктер 14-бөлүм 18 аятта да айтылат. Машаякка кызмат кылган адам Кудайга жагат. Аны адамдар дагы кадырлайт, барктайт. Кудайга жагат деген күбөлөндүрүүгө ээ болот. Римдиктер китебинде дагы айтылат 16-бөлүмдө, кээ бир адамдар Теңирге кызмат кылган ордуна өзүнүн курсагы үчүн кызмат кылат дейт. Мына курсак үчүн кызмат кылышат. Кандай кылсам жакшы жейм, ичем, жашайм деген адамдар. Ал өзү үчүн кызмат кылган адам, билесиздерби? Биз Кудайга кызмат кылышыбыз керекпиз. Ичсек да, жесек да, эмне кылсак дагы баардыгы Кудай үчүн болушу керек. Галатиялыктар 5-бөлүм 13-аятта силер эркиндикке чакырылгансыңар. Ошондуктан денеңерди канааттандырууга негиз болуп калбасын. Тескерисинче бири-бириңерди сүйүү менен кул катары кызмат кылгыла. Биз эркин адамдарбыз. Эмне үчүн? Анткени күнөөдөн куткарылган адамдарбыз, өлүмдөн куткарылган адамдарбыз. Ошондуктан ошол эркин жашооңорду бири-бириңерге сүйүү менен өткөргүлө, сүйүү менен кызмат кылгыла. 1-Корунтуктар 16-бөлүм 15-аятта Степандын үй бүлөсүн билесиңер. Ахая жеринде Теңирге биринчилерден болуп ишенген, өздөрүн ыйыктарга кызмат кылууга арнаган адам. Мен чет мамлекетте бир үйгө бардым эле, ишенген адамдардын үй бүлөсүндө, ошол жакта муздаткычтын капталына чаптап коюптур. Теңирге кызмат кылган үй бүлө деп. Чет мамлекеттик адамдар, анан Кореядан биздин бир туугандар барганда дайыма үйүнө чакырып сыйлаган адамдар, чоң стол жайып сыйлаган адамдар. Ыйыктарга кызмат кылууга арналган үй бүлө деп коюп жазып коюштур. Анан чын эле жазуу эле тим болбостон ошол жашоо менен жашаган үй бүлө. Кээ бир учурда мен азыр деле сурайм, ошол үй бүлө ошондой жашап келе жатабы десем, ооба деп жооп беришет. Ошондуктан келиңиздер дагы бир жерде чөг ача кетели. Малахия китеби 3-бөлүмдү дагы ачабыз. Малахия 3-бөлүм 17-аятты окуйбуз. Мен окуп берейин сиздерге. Алар меники болот дейт Себайот Теңир. Мен белгилеген күнү алар менин менчигим болушат.
Адам өзүнө кызмат кылган уулуна кандай ырайым кылса, мен да аларга ошондой ырайым кылам. Адам өзүнө кызмат кылган уулуна кандай ырайым кылса, мен да аларга ошондой ырайым кылам. Кудайга кызмат кылган адам менен кызмат кылбаган адамдын ортосундагы айырманы кайрадан көрөсүңөр. Менин өзгөчө адамдарым. Кудай, кечиресиздер, ата-энеси өзүнө кызмат кылган балдарын шунчалык жакшы көрөт, аларга ырайым кылат. Ошондой сыяктуу эле ким Теңирге кызмат кылган болсо, мен да аларга ошондой ырайым кылам дейт. Аларды коргойм. Адил адам менен мыйзамсыз адам. Кудайга кызмат кылган адам, кызмат кылбаган адамдын ортосундагы айырмачылыкты көрөсүңөр. Кудай ошентип бөлүп коет. Сиздер эмне кылышыңыздар керек? Ушунун баардыгын үйрөнүп отуруп, сөз үйрөнүп отуруп, анан кийин адам эмне деген жыйынтык чыгарат? Баары бир мен өзүм каалагандай жашайм. Сиздерди каяктан ошол нерсеге үйрөтөт? Биз жашасак да, өлсөк дагы Теңирдикибиз. Жада калса бул дене дагы өзүбүздүк эмес. Кудай кымбат баада сатып алган дене. Кудай колдоном десе, бул денени да колдонот. Алып кетем десе, анда өзүнө алып кетет. Куткарылган адам Теңирге кызмат кылганга караганда өзү үчүн кызмат кылып жашаган болсо, анда Кудай адил адам менен мыйзамсыз адам, Кудайга кызмат кылган адам, кызмат кылбаган адам деп экиге бөлүп салат. Ошондуктан менин денем дагы, жаным дагы кымбат баада сатылып алынгандыктан, мындан аркы жашоомду өзүм үчүн эмес, Теңир үчүн кызмат кылып жашашым керекмин. Жашасам да, өлсөм дагы баардыгын Кудайды даңкташ үчүн. Эч качан муну унутпашыбыз керекпиз. Анткени Теңир биздин баардык жашообузду өзү жетектейт. Теңир үчүн кызмат кыла турган болсок, анда Кудай өзү биз үчүн ырайым кылат, бизди кадырлайт, барктайт. Ошондуктан Кудай бизди эмне үчүн куткарып алды, аны эч качан унутпашыбыз керекпиз. Биз үчүн канчалык улуу сүйүүсүн арнаган эле, кымбат баада сатып алган эле. Ошондуктан анын биз үчүн арнаган ырайымын эч качан унутпашыбыз керекпиз. Кудайга жагынып жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан адамдардан элек, жаман иштерибиздин негизинде Кудайдын астында душман болуп жашаган адамдардан элек. Бирок Иса Машаяктын төккөн улуу каны аркылуу биздин жаныбызды дагы, руху денебизди дагы кымбат баада сатып алгандыктан, бизге эркин жашоону тартуулагандыктан, ушул жашообузда бир гана Теңирге жагынып, Теңир үчүн кызмат кылып жашай тургандай кылып, бизди өзүңүз жетектеп, бизге баардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Бул дүйнө күндөн күнгө жаман жашоого, күнөөгө толуп бара жатат. Ошондуктан сиздин коргооңуз, ырайымыңыз жок болсо, биз бир дагы күн бул дүйнөдө жашай албайбыз. Ошондуктан биздин жүрөктөрүбүз бул дүйнөгө арналбастан, азгырылып кетпестен, бир гана сизге берилип, сиздин эркиңизди аткарып жашаганга жардам бериңиз. Мындан аркы жашообузду бир гана сизге кызмат кылып жашай турган адамдардан болушубуз үчүн бизди жетектеңиз. Бизди куткарып алган Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.